2014 жылдын 31 январында Октябрь районунун Асанбай кичи районундагы номер 4 шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери карамагындагы жашоочулар менен жолугушуп 2013 жылдын ичинде жасалган иштер боюнча жыйынтыгын билдиришти. Жыйынга шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси Мелис Турганбаев келип катышты. Жыйындын жүрүшүндө милиция кызматкерлеринин уюшкандыкта иш алып баруусу, карамагындагы жашоочулардын суроо талаптарын жеткиликтүү аткарышы, милиция тарабынан кетирилген кемчиликтер жөнүндө кенен сөз болду. У многих хозяев есть гаражи, но им лень просто в них ставить машины. Ни скорая не может проехать, ни пожарная, и вообще это самое. И потом плачут, когда им разбивают там или что-то угоняют. Когда делегации какие-либо приезжают туда-сюда, там тьма-тьмущая этих курсантов вдоль дороги, начиная, может, с аэропорта Манас и кончая Белым домом и вверх. А вот нельзя как-то их привлекать, помощь, помом. После 11 часов начинается бомбежка. Это Монте-Карло, наверное, это устраивает фейерверки. Вот надо с ними как-то решить вопрос. Как это дети соскакивают. Жашоочуларга номер 4 шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери бир жылдын ичинде канча кылмыш иши катталгандыгын, анын канчасынын бети ачылып, күнөөлүүлөр жазасын алгандыгын, көбүн эсе тургундар кандай маселе менен кайрылышаары жөнүндө маалымат беришти. Райондогу бекем тартип жөнүндө райондун милиция бөлүмүнүн жетекчиси Рустам Бектенбаев отчет берди. Жалпысынан 132 кылмыш иши катталып, анын 72си ачылды. Ачылган иштердин саны 55% түзөт. Райондун тургундары милиция кызматкерлеринин иши алгылыктуу жана калк мүддөсүн аткарып жатышат деп баа беришти. Милициянын кандай иштегенин анын берген отчетунан эмес, жашоочулардын берген баасы менен жыйынтыкташ керек деп өз оюн билдирди Мелис Турганбаев. Эскерте кетсек, шаардык ички иштер бөлүмүнүн башкы башкармалыгынын жетекчиси Мелис Турганбаевдин бул шаар тургундары менен экинчи жолку жолугушуусу. Өткөн Аламидин кичи районунун жашоочулары менен жолугушканда өзү сөз бергендей, мындай жолугушуулар күн алыс ар бир райондордо өтөрүн, милиция кызматкерлеринин ишин калктын берген баасы менен эсептешерин эскертип кеткен. Мындан ары шаар тургундарынын коопсуздугуна кам көрүү үчүн Мелис Турганбаев тарабынан уюштурулган жолугушууларды Кабарлар KG сайтынан кезеги менен маалымдап турабыз. Үмүт Мыканбетова, Азат Акматов, Кабарлар KG.